Жокчу белгиле туугандар. Кандай эле сизге кандай эле ыйманды мээнети зарыл болгондой, сиздин аялыңызга дагы ушул ыйманды мээнети зарыл. Ошол себептен ыйманды мээнети аялга кандай кылынат десе, бул ага жакшы мамиле менен кылат. Ал эми эркек аял киши дагы өзүнүн күйөөсүнө кандай мамиле кылыш керек десе, субханалла, мамиленин эң высший точкасын көрсөтүш керек. Эркек да аял да эң высший точкасын, субханалла. Кандай десе, өзүнүн эмне өнөр билген болсо, ошону толугу менен үйрөт, күйөөсүнө арнаш керек. Качан аял киши өзүнүн өнөрүн, күйөөсүнө болгон, субханалла, мамиленин эң жакшысын кыла турган болсочу, анда эмне экен, эртең күндө эң жакшы ушундай бир арстан мышык болуп калат экен. Ал эми биздикилер болсо, аялдарыбыз азыр мамилени кылбаган сен деген мышыкты арстан кылып алды да. Ушундай нерсе. Демек, исламда кандай экен? Дашна даш эмес. Биз эгерде жакшы көрсөк, Аллах разы үчүн сүйөбүз. Сүйө турган болсок, ким үчүн сүйөткенбиз? Я. Чота жартысын кайра айтып атасың. Эмне үчүн сүйөбүз? Машалла. Аллах разы үчүн сүйүшүбүз керек. Аялдар дагы өзүнүн күйөөсүн Аллахтын разылыгы үчүн сүйүш керек. Эгерде сен өзүңүн аялыңы Аллах разы үчүн эмес, балким анын сулуулугу үчүн, анын бардарлыгы үчүн, анда сага бала төрөп бараткан үчүн жакшы көрө турган болсоң, же сүйө турган болсоң, эмнекен эртең күндө бул жерсе сен алдап коюшу мүмкүн. Сулуулук менен, субханалла, туура эмес жолго түшүп кетиши мүмкүн. Байлыгы менен көбөп кетиши мүмкүн. Балдары менен таянып алышы мүмкүн экен. Эртең күндө сен эчтеке жарабасың. Бирок эгерде сен ошол аялды Аллах үчүн сүрө турган болсоң, жакшы көрө турган болсоң, пайгамбарыбыз айткан үчүн жакшы көрө турган болсок, анда эмне болот экен? Машалла, мухаббат күчөгөндөн күчөйө берет экен. Аял киши байлыгын сага берип баштайт экен. Балдары сиздин эмнеге